Эми дагы тартып жөндөшүп кетсек, демек сизди эч ким чынында сизди эч ким көчөгө чыгып адамдар менен таанышсаңыз, адамдарга сунуш жасасаңыз, адамдардын номерин сурасаңыз, сизди эч ким урбайт экен, сизге таш атпайт экен. Бул жалган. Бул сиздин элестетүүңүз, сиздин фантазияңыз. Сизди капа кыларлык сөз дагы айтпайт эч ким. Неден коркосуз, неден уяласыз. Бул болгону миф, бул жаңылыштык. Сиз фантазияңыз ушундай болот деп коркосуз. Чынында ал нерсе болбойт. Эч ким мен ушунча музда контакт жасадым, эч ким менин башыма помидорду урган эмес, жумуртка тукум менен да аткан эмес, таш менен да аткан эмес. Келип урган да эмес. Жиндисиңби деп да айткан эмес. Болгону жок дегенде айткан, жок бул мага кызык эмес деген, качып кеткендер болгон. Эгер качып кетсе, жаман сүйлөсө, грубый болсо, же коркок болсо, сизден коркуп качып кетсе, анда проблема кимде? Ошол адамдабы, сиздеби? Өзүңүз түшүнүп эле көрүп эле турасыз, демек ошол адамда проблема. Сиз ага капа болбоңуз. Коркок болсо, эмне сиз күнөөлүүсүз бага? Грубый болсо сиз күнөөлүүсүзбү? Ну, грубый экен. Көңүл бурбай эле коюңуз. Башка адамга сүйлөй бериңиз. Сиздин максатыңыз алардын пикирин өзгөртүү эмес. Эсиңизде болсун дайым. Алардын характерин өзгөртүү эмес. Алардын сизге жакшы сүйлөтүү эмес. Сиздин максатыңыз өзүңүздүн койгон максатыңызга жетүү. Болгону жок деген мага туура келбейт дегендер гана болот. Ошон үчүн коркпоңуз. Эч корко турган нерсе жок бул жерде. Сиз жашоосун круто өзгөртүүгө шанс сунуш кылып атасыз мына адамгачы. Сонун шанс берип атасыз, сонун шансты сунуш кылып атасыз. Ошону кимдир бирөө пайдаланбаса, бул анын өзүнүн проблемасы. Сиз ал адамдын жашоосун круто өзгөртүүгө сонун шанс берип атасыз. Сонун шанс сунуш кылып атасыз. Эми ал алабы, албайбы, ага кандай мамиле кылат, ал өзүнүн иши. Түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Мисалы үчүн сиз кимдир бирөөгө белекти берип атсаңыз, ал белек сонун ал адамдын жашоосун өзгөрткөнгө жардам берсе, бирок ал аны түшүнбөсө, ким күнөөлүү? Сиз күнөөлүү эмес, сиз сунуш кылып айтып көрдүңүз. Түшүнсө түшүндү, түшүнбөсө түшүнбөдү. Бул да жаш балага мисалы үчүн бир нерсе сунуш кылганда, жаш баланы сиз жакшы жакка барсын деп жардам берип түртүп атасыз, жакшы нерсе берип атасыз, бирок аны жебестен түртүп качып аткан болсо, бул жаш баланын проблемасы сиздики эмес. Сиз туура эле иш кылып атасыз, эч убакта өзүңүздү күнөөлүү сезбеңиз. Болгону анын түшүнүү убактысы келе элеккен. Жок дегендер өзүнүн келечегине жок деп атышат. Ошон үчүн сиз мына фабрикте сонун белектер бар билесиз. Ошону сунуш кыласыз. Ошону угушту билбедиби, сиз айттыңыз бирок укпадыбы, ал анын күнөөсү. Ошол себептен ошондой учурларда эч убакта кайгырбаңыз, кийинки адамга сунуш кыларыңыз. Сизге керектүү адамдарды терип алуу, бул сиздин ишиңиз. Алардын оюн, пикирин өзгөртүү эмес. Алардын ичинде сортировка кыла туруп, сизге керектүү адамды терип алышыңыз керек. Сиздин негизги максатыңыз ошол. Тааныштар менен иштегенде да ошол, музда контакт менен иштегенде да ошол, интернет аркылуу иштегенде да ошол. Эми сиз эгерде өтө эле өзүңүзгө ишенбесеңиз, анда мен өзүмө ишенбейм, мен эмнеге уялчак тарынчакмын. Кантсем болот деген видеоңузду көрүп, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп өзгөрүп алсаңыз болот экен. Эми мына тартынууда сиз сунушуңуздан уялышыңыз мүмкүн. Себеби дегенде сиз демек уялсаңыз, балким сиз өзүңүздүн сунушуңуздун кандай сонун экенин билбешиңиз да мүмкүн. Кимдир бирөө ооба дейт, кимдир бирөө жок дейт, кимдир бирөө убактым жок дейт, кимдир бирөө мындайларга ишенбейм дейт. Сиз эмне сунуш кылып атасыз? Ошону ойлонуп көрүңүзчү. Симка эмес бул. Мына симка саткандар бар, сим-карта сизде бар, бирок дагы эле сунуш кылып аткандар бар. Бул газета эмес, газета окубай калгандар толтура, бирок газета дагы эле сатып жүргөндөр бар. Бул сонун сапаттагы зыянсыз продукциялар. Булардын 70%, 80% адамдар сиз сунуш кылбасаңыз деле башка бир жерден алып атышат. И так эле алып аткан нерселер. И так эле аларга керек нерселер. Сиз ошондой керектүү нерсени сунуш кылып атып, эмнеге сиз уяласыз? Эмнеден уяласыз? Зыянсыз продукцияларды 20% арзан алуу мүмкүнчүлүгүн сунуш кыласыз. Дисконт сунуш кыласыз. Мунун эмне уяла турган жери бар? Түшүнсө түшүнсүн, түшүнбөсө өзүнүн проблемасы. Башка түшүнгөн адам сизге кошулуп кете берет. Түшүнбөй калса, балким сиз жакшы түшүндүрө албай аткандырсыз, бирок көпчүлүк адамга түшүндүрүп атып, сиз өзүңүз дагы жакшы түшүндүрө алчу жөндөн пайда болот сизде. Эсиңизде болсо, бир нерсени үйрөнүп алыш үчүн көп жол жасаш керек деп айттык, Бул жерде деле ошондой эле. Нолдон тобокели жок, банкроту жок, глобалдуу бизнес куруу мүмкүнчүлүгүн айтып атасыз. Муну түшүнсө түшүнсүн, түшүнбөсө өзүнүн иши. Балким бүгүн болбосо эртең да бир жолугушканда сүйлөшсөңүз түшүнөт. Мына мисалы үчүн мен бир Замир деген иним бар, ошол ноутбуктарды ошондойлор сатат. Анда мен ноутбуктарды алып турам. Анан сырттан көп эле тааныш болуп калдык, мындай сүйлөшүп турабыз. Аялы болсо бизде салондо иштейт, азыр каш боюнча. Ошого мен бир айтсам, эме дүкөнү бар эле, компьютер саткан, анан банкрот болуп жаап салды. Невыгодно деп. Таксиде иштегенче азыр мыломойка самын кир сам боюнча да иштеп атат. Ошого сунуш кылсам, мурун жок деп койгон, мен тез акча түшкөн жакшы көрөм деп койгон. Анан видеону толук эле көрүптүр. Кече туруп сүйлөшүп калдык, дагы сүйлөшүп калып, макул мен көрөйүн деп калды. Мына көрдүңүз, биринчисинде түшүнбөдү, экинчисинде дагы түшүнүп түшүнбөй атып, анан кийин макул көрөйүн деп калды. Мына көрдүңүз.
Мына дал ушундай болот. Кимдир бирөө дароо түшүнбөйт. Ошол себептен кимдир бирөө жок десе, эч кайгырбаңыз. Көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Азырынча бул адамга жете элек. Же сиз ошонун тилин таба элексиз. Эч кайгырбай, кийинки адамга сунуштала бересиз. Бирок ал адам эгер номерин берсе, жолугушууга келсе, бирок кызыкпай койсо, эч коркунуч жок. Ал адам менен көчөдөн көрүп калсаңыз, интернеттен көрүп калсаңыз, башка жерден көрүп калсаңыз, телефондон анча-мынча жаңылыктарды бөлүшүп койсоңуз боло берет экен. Кошумча акча иштөө мүмкүнчүлүгүн айтып атасыз. Бул да көпчүлүк адамга керек. Кимге 1000 сом, 2000 сом кошумча ашыкча болот. Эч кимге. Өзгөчө мурунку эле жасап аткан ишин кылганча, кошумча адамдар менен сүйлөшүп атып эле жасап атып кошумча 1000 сом, 2000 сом таап атса, эмнеси жаман мунун? Эч кандай жаман жери жок. Эми тартынып атканда, уялып атканда сиз кимди угуп атасыз? Ошону ойлонуп көрүңүзчү, кимди? Мени сындаган адамдар кандай ийгиликтерге жетишти деп сурап көрүңүзчү. Кандай ресурс менен жетишти, жеткен болсо, балким сиз нөлдөн башташ керек болот сизге. Ал эми сизди сындаган адам атасынын байлыгы менен байып аткандыр. Мына менин туугандарым арасында ушундай эле бар. Албетте атасынын гана заслугасы эмес, ал өзү деле аракет кылды. Ал азамат ошол атасынын байлыгын туура колдонуп, туура жакка киргизип байып атат. Бирок атасынын байлыгы болбогондо, балким ал дагы сиз басып өткөн жолду басып өтүш керек болот эле. Нөлдөн басып өтүп, көбүрөөк убакытта ушуга окшогон нөлдөн баштаса боло турган бизнестерди кылмак. Азыркы учурдагы миллиондогон акчаны киргизүүчү бизнес кылмак эмес. Ошол эле инимдин атасынын акчасын киргизип кылган инимдин агасы нөлдөн көтөрүлгөн үчүн көп убакытта өсүп атат. Бир өйдөгө чыгып жакшы байып кетип, кайра ылдыйга түшүп, ушундай болуп атат. Мына бир эле үй бүлө, бир эле шарт. Бирок атасынын байлыгы башка бирөө алып, ошол кыймылдатып, ошол байып кетти. Агасы эми көтөрүлүп барып, кайра түшүп калып, кайра нөлдөн баштап атат азыр. Көрдүңүз, э? Ошол себептен кимдир бирөө сындаса, мени да бир убакта сындаган ошол адамдар, мен айткам, иним, сенин колуңда миллиондор бар экен. Мен миллиондор менен жасай турган иш кыла албайм. Мен, к сожалению, 100 000, 500 000, 300 000 ушундай бизнестерди карайм азыр. Ошонун жардамы менен миллион кыла турган варианттарды гана кызыгып карайм. Сен айткан вариантты мен кыла албайм, кылганы ресурсум жок деп айткам. Ошол себептен кимдир бирөө сындаса, ойлонуп көрүңүз. Кандай адамдар сизди сындап атат? Кандай ийгиликтерге жетишти? Кандай ресурс менен? Сиз ошолор кылганды кыла аласызбы? Ошондой сизде ресурс барбы? Жок болсо анда эмне кыласыз аларды коп? Мына позор уят дешет, шылдыңдап атышат дейсиз. Мен ошолордо жашагым келеби деп сурап коюңузчу. Ошолор жасаган ишти жасагым келеби мен? Балким жасагыңыз келбейттир. Кимдир бирөө мисалы үчүн мамлекеттик кызматта иштеп, пара алып багып атат, өзүнүн же үй бүлөсүн же ошентип жашап атат. Сиз ошондой жашагыңыз келеби? Анда уларды угуп эмне кыласыз? Анда жашагыңыз келбесе. Менин үй бүлөмдү сындагандар мени багабы? Менин үй бүлөмдү багабы? Сизди чет өлкөгө алып барып келеби ошолор? Бизнес ачыш үчүн ме деп 500 000 сом берип коебу сизге. Жолдошуңуз болсо, ошондой сиз ойлогон, сиз калагандай иште иштебей, башка иште иштеп атса, бирок сизге ошондой акча бериши мүмкүн. Анда албетте бул жубайыңыз болсо, жолдошуңуз болсо, албетте аны сыйлаш керек, ал сындаган угуп кое бериш керек, бирок толук берилип алып ага анын айтканын кылсаңыз, сиз анда балким туура эмес жолго кетип калаттырсыз. Бирок ошол адам менен келишип, ошол адам менен тилин таап, ошол адам менен келишип алуу бул сиздин колуңузда албетте. Эгер ал сизди сындай берсе, келишип алыңыз, мага убакыт бер, мен 1 жылда ийгиликке жетем деп келишип алыңыз. Анткени ал адам деле 1 жылда ошол азыркы турган ишинде, азыркы 1 жылда жеткен жок, азыркы айлыкка. Чет өлкөгө сизди алып барып келеби? Болушу мүмкүн, болбошу мүмкүн. Эгер жолдошуңуз болсо алып барып келет. Бирок сизге тиешеси жок үй бүлө болсо, анда алып барып келбейт, туурабы? Анда эмне кыласыз аларды угуп? Сизди акча табышка үйрөтүп, ийгиликке жеткиче машыктырабы сизди? Машыктырбайт. Биз сизди машыктырып атабыз, ошон үчүн бизди уксаңыз ийгиликке жетет экенсиз. Болбосо ошол адамды угуңуз, сизди машыктырабы экен, машыктырбайт экен, ийгиликке жеткен жардам берет экен, жардам бербейт экен. Болгону бир кеңеш айтып коет. Кеңеш бул базарда эң арзан товар. Көчөдөн любой адамдан кеңеш сураңыз, дароо айтат кеңешин. Даяр. Бирок ал кеңеш иштебей калса, сен жооп бересиң десе, эмнеге мен жооп берем дейт. Ошол себептен аларды угуштун кереги барбы экен, ойлонуп көрүңүзчү. Сизге келечекте иштебей калсаңыз акча түшүп турчу булак куруп бере алабы? Мына биз айткан мүмкүнчүлүк ушундай булак куруп алсаңыз болот деп атабыз. Ошол адамдар куруп бере алабы? Сизге квартира, авто жана башкаларды алып бере алабы? Ай сайын $1000 же $2000 акча түшүп турчу бизнес куруп бере алабы? Балдарыңыздын келечегин жасап бере алабы? Андаларды угуп эмне кыласыз? Колду көтөрөбүз айтабыз. Демек, мени сындаган адамдар кандай ийгиликтерге жетишти? Ошолор жеткен ийгиликке ошол жерде мен да жасасам жете аламбы, же мен башкачамынбы, же менде ресурстар башкачабы? Эми колду көтөрөбүз, кайталабыз. Мени сындаган адамдар кандай ийгиликтерге жетишти? Мен да ошолордой болгум келеби? Болгум келбесе анда эмнеге мен аларды угушум керек? Кайталап айтып коебуз, паузаны басып.
айтып бүткөн болсоңуз уланталы дагы сиз эмне максатта кылып атасыз муну, эмнеге деген суроого жоопту жакшылап жооп берсеңиз, сизде кантип деген суроого жооп дароо чыгат. Кантип деген сиз үчүн проблема боло калат. Ошон үчүн эмнеге жөндөшлөшүп кетели. Чет өлкөдө эс алуу үчүн жасайсызбы сиз? Адамдар менен таанышканда эмне үчүн жасап атасыз? Чет өлкөдө эс алуу үчүнбү? Анда эң сонун анда жасаңыз. 50 миң, 100 миң сом табуу үчүн жасап атасызбы же? Балким андай болсо сонун. Жасаңыз. Өзүңүздүн квартираңызды алуу үчүн жасап атасызбы же? Шуну ойлонуп көрүңүзчү. Кымбат баалуу авто минип жүрүү үчүн жасап атасызбы? Өмүр бою бирөөнүн бизнесинде иштеп жүрүү бербей үчүн жасап атасызбы? Карыз алып жашабаш үчүн жасап атасызбы? Балдарыңыз мыкты жерде окуусу үчүн жасап атасызбы же? Андай болсо да ошол жөнүндө ойлонуңуз. Кыйынчылык болгондо кимдир бышылдаганда ушуну эстеңиз. Мен балдарымдын мыкты жерде окуусун каалайм. Ошол себептен ушул нерсени жасайм, мен аягына чыгам. Деп дайым эмнеге деген сөздү дайым өзүңүзгө ушул жоопту айтыңыз. Ошондо сиз кантип деген жолдорду табасыз. Колуңуздан келбей атса дагы, колуңуздан келе баштайт. Ата энеңизди мыкты курортторго ажыга жөнөтүү үчүн жасап атасызбы же? Карылыкта арзыбаган пенсияга жашоо үчүн жасап атасызбы? Балким сиздин жашыңыз жакындап болгон болсо, балким ушул максатта ушул бизнести кылып аткандарсыз. Анда тем более сиз бирөөнүн сындаганын укпаңыз. Жана сиз оңой эле кантип деген жооп таба аласыз. Чындап акча жөнүндө күндө кыйналып, күндө ойлобош үчүн жасап атасыз муну. Мына сүрөттөгүдөй. Акчаны мен санабай жашагым келет. Же санасам дагы чоң акчалар санап жашагым келет. Бул бизнес ошондой шанс берип атат сизге, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Болгону ошого жетүү сиздин колуңузда. Ал үчүн бирок тынбай менет кылыш керек, күндө менет кылышыңыз керек, муздак контактты өздөштүрүп алышыңыз керек. Каерде болбосун адамдарыңды таанышып номерин алып сунуш кылуу. Колду көтөрөбүз, айтабыз. Мен эмне максатта жасап атам деп туруп өзүңүз тандаган максатты айтыңыз. Мен муну эмне максатта жасап атам деп туруп өзүңүздүн максатыңызды кайталап айтыңыз.